Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, калдайган кыргыз халкы. Мына азыр түн жаманып кайрылуу жасап жаткандын себеби бүгүн кечинде мына Өзгөн районунун РОВДсынын балдары келип, мына бизди айылдагы активист адамдарын чогултуп Bugünkü alып барды. Кечеге биз группаларда элдин талабына айтышып, мына бийликке болгон бийликтин элди алып атканга нааразы болгон элдер şu WhatsApp группаларда чыгып айтып, пикирлерин айтышып, ошол маселе боюнча чакырышыптыр. Барганда айтышты. Ал жерде жолдо тосом кепсиңер. Тосол деп айтылган экен, ошол боюнча гана чакырдык деп. Албетте, элдин сөзүн укпаса, бийлик башка кылып атса айтылат. Ошону чыдабаганда ошону жолдорго барабыз деп айтылды. Ал группада айтылып атат. Эл биз о бийликти басып алабыз деп забордон секирип ашканы жокпуз. Биз жөн гана ошо айтып деп бийлик уксун деген максатта ушул кадамдарга барып атабыз. Камчылык Ташиев былтыркы айткан сөздөн кайтып, азыр булар Кемпирова жерини Өзбекстанга өткөрүп беребиз дегени бул кыргыз элине болгон чыккычтык деп айтабыз. Ошондуктан менен биз жергиликтүү эл, Кызыл Октябрь айылынын тургундарыбыз. Биз ушуга жери берилип кетсине караманча каршыбыз. Каршыбыз! Ошондуктан камчы, садыр, есиңер бар детеңер жапкыла. Айткандарды кайткыла. Кемпироват берилбесин. Бул Кемпироват жери, Кемпироват сосу, Кемпироват дамбасы. Бул кыргыз мамлекетинин менчиги. Өзбекстанга берилип кетти деп элге жалган маалымат таркатасыңар. Дамбанын теңи кыргыз мамлекетинин менчиги. Бул стратегиялык алтынга, 1000 тонналык алтынга да алмашкыс жер. Бул жер кыргыз элинин байлыгы. Силер аны берип койсоңар гана моралдык укугуңар жок. Жер берилбесин. 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 Калсын. Мына балдар айттылар, өзүң пикириңерди.